ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Достор, салам, баарыңыздар менен кайрадан амандашабыз. Сиздер менен чогуу бүгүн биз курсактагы майды кантип кетириш керек ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жанымдагы жигит Рафаэль Дөөлөтбек уулу, фитнес тренер. Анда саламатсызбы дагы бир жолу? Саламатсыздар. Биздин көрөрмандарга чоң рахмат. Биз менен болгонуңарга. Бул ушул жаңы бирдемкени алам деп, ушул бирдемке кызыккан кишилер, бул өсө турган кишилер да. Ошон үчүн өсө турган кишилерге бирдемке айткан бул эң сонун. Биздин ушу келип, ушул жактан чечинип, ушундай бирдемке көнүгүүнү ойлоп таап, сер үчүн биз эмгектенгенибиз бул чын эле. Бул биздин эмгегибизди сер сыйлап, бизди көрүп, анан кылсаңыздар абдан жакшы болот. Рафаэль мырза, алгач сурагым келип атат да, ушул курсактагы май эмнеден улам пайда болот? Бул бир гана тамакпы же дагы башка туура эмес жашоо образы бар? Биринчиден болсо бул гормон. Туура уктабаган кишиден, стресстен, анан кийин, конечно, гормон ооруларынан. Мисалы, щитовидканы билесиздер, щитовидка деп коет, бул эң азыр ооругандардын көбү бар. Анан кийин аялдар, эркектердин жыныстык оорулары. Бул айтып кетишибиз керек. Ошон үчүн биз кийинчерээк ушул аялдардын, эркектердин жыныстык кандай жакшы көнүгүүлөрдүн биз көргөзүп келгенге үмүттөнбүз да. Анткени мен ошол теманы аябай көп көтөрөм да. Анткени азыркы заманда уялыш жок. Фитнес тренер көргөзбөсө, сердин порталыңар көргөзбөсө, каяктан билесиңер сер? Туурабы? Тукумсуздук деген келип атат. Бул эң чоң проблема. Буну кийинчерээктен көрөсүздөр, биз менен болуңуздар. Анан кийин эмнени айтып кетет элек? Тамак. Биз жалкоолонуп, фастфуд жеп атабыз, тигини жеп атабыз. Анан билбейбиз кандай тамак, туура тамактануу керек экен. Ошону билбей атабыз да. Ошонун себебинен биз эме болуп калат. Мисалы, семирүү. Мисалы, тамактар болсо бөлүнөт. Углеводдор. Бизде белок бар, углевод бар, анан майлар бар. Майлар жаныбардын майы бар, анан өсүмдүк майы бар. Караңыздар, ошол туура тамактанууну углеводдордун эки түрү бар. Бат-баттан айтып кетейин. Углеводдордун эки түрү бар. Бат сиңиртүүчү, жай сиңиртүүчү. Биз ошо жай сиңе турган тамакты биз көбүрөөк жешибиз керек. Азыр болсо биз көнүгүүгө өтүп кеткенде планка. Биздин көрүүчүлөр экиге бөлүнөт. Активдүү жашагандар, анан активдүү эмес жашагандар. Пассивдүүлөр. Биз ошон үчүн азыр эки көнүгүүнү тең автоматтык түрдө көргөзгөн атабыз да. Келиңиздер. Биз азыр биринчи планка кылабыз. Планка. Эки колубузду алдыга турабыз. Эки колубузду алдыга турабыз, мындайдан турабыз. 1 минут. Караңыздар. Эки кол түз карайт. Жамбаш ылдый түшпөйт, жамбаш өйдө көтөрүлбөйт. Түз болот. Мурдубуз менен дем алабыз, оозубуз менен дем чыгарабыз. Бул пассивдүү күйлөргө. Активдүүлөргө акырын колубузду коебуз, турабыз. Кайра колубузду коебуз, жатабыз. Турабыз. Көрдүңүздөрбү? Азыр көргүлөр айтышы мүмкүн да. Ой, мен тиги планканы тура алам депчи. Тура аласыздарбы? Могу планканы кылабыз. Сиз болсо 20 эле жолу кыласыздар, сиз болсо 1 минут турабыз. Келиңиздер, көрүүчүлөргө биз Анан көрөрмандар биз менен чогуу кайталаңыздар. Мага группа поддержка кылып коюк. Кеттик анда. Келиңиздер анда. Мен убакытты засекать этейин. Эң сонун. Эң сонун. Сиздики 10 эле секунд болду. Кимдики? Сиздики. Сиз мына колдоп турбайсызбы? Сиз кимге ишеним көргөзөсүз? Биякабы же биякабы? 22 секунд. Дем алабыз. Эң сонун. 30 секунд. Кимдики 30 секунд болду? Сиздики. 20. Сиз 20-ны 1 минутта бүттүңүз. Сиздики 44 секунд болду. 50 секунд. Колубузду көтөрөбүз да. Дем алабыз. 55 секунд болду. 60 секунд болду. Ура! Кандай экен? Оңой экенби? Жок. Кыйын экен. Буттарын тиреп кетти. Жакшы. Бул эмнеге жакшы? Бул биякта болсо көп статистический эмелер бар да, көнүгүүлөр. Биз ошол бул көнүгүүлөрдү кылганда биздин жашоодо тартылуу болот. Анан белге жакшы, бел ооруларына. Бирок бир эле ооруга бул планканы жасаганга болбойт. Бул варикоз. Биздин ошо көрөрмандардын кимде ким варикозу болсо, бул көнүгүүнү жасаганга болбойт. Экинчи көнүгүүнү биз азыр жасап, биздин телекөрүүчүлөр көргөзүп кетели. Анда. Убакыт тартылышына байланыштуу жатабыз.
жатып туруп телекөрүүчүлөргө айтат элек, караңыз. Биздин далыбызды көтөрбөйсүз. Мисалы пресс кылганда сиз көргөзүп коесузбу бирде. Сиздикин көргөзөйүн, меникин туурасын көргөзөйүн. Сиз бияка жатып көрөсүз. Пресс жасайсыз. Сиз пресс жасаңыз, ана мен туурасын көргөзөм. Көрүүчүлөр караңыздар. Дагы. До конца кылайын же жарым эле? До конца кылыңызчы. О. Мынакей. Дагы. Телекөрүүчүлөр биякта караңыздар. Эмесин. Эң сон. Болду. Мындай жасаганга болбойт. Эми туурасы. Эң туурасы. Сиз байкадыңызбы? Белиңиз ооруп кетти. Эми туурасы. Караңыздар. Эч качан белди көтөрбөйсүз. Белди көтөргөнгө болбойт. Биз пресс көтөрөбүз. Пресс 33 градустан 35 градуска чейин иштейт. Болду. Анан кийин ичиңизде сизге топ болуп калды. Ичинде аба болуп калды. Абаны чыгарыш керек. Чыгарып туруп, мына көрүсүзбү? Болду. Көтөргөндө мен абаны чыгарам да, бетке түйүп коем. Болду. Түйүп коем. Эми кылып көрсөңүздөр. Сиз да кылалы. Сиз бияка кылыңыздар. Бутту кандай кылдыңыз? Бутту караңыздар, мен тизени мондай өйдө көтөрдүм. Эмнеге дегенде биз бастык. Көрсү? Тас өзү көтөрүлбөш үчүн, жамбаш сөөгү өйдө көтөрүлбөш үчүн биз тизени өйдө көтөрүп койдук. Эми колуңузду бияка коесуз, кулак түпкө. 1, 2, 3 көтөрүлөсүз. Көтөрүлгөндө бүт абанын баарын чыгарабыз, унутпайсыз. 1 секунд өйдө жактан көтөрөбүз. Далыбыз лапат менен ковриктен өйдө көтөрүлүш керек. Телекөрүүчүлөр көрсүн. Өйдөрөк. Абаны чыгарабыз. Сиздики эң сон болду. Сезип атасызбы? Прессиңизде. Белге биякта кылып аткан. Белге зыяны жок болду. Сиздики бүткө окшошпой калды. Эмнеге? Анткени жасап көргөн эмес болушун керек. Бизде ушундай да, булчуңдар бирдемкени жасап алса, башында көнүшү кыйын да. Бирок ошого сиз карабастан сиз жасай беришиңиз керек да. Биз ошондой эле ийгиликке жетебиз. Биринчи көнүгү. Эми экинчи көнүгүн эметели, биз бу экинчи көнүгүн. Мен телекөрүүчүлөргө айтып кеттим, биздин көрүүчүлөргө айтып кеттим. Азыр көнүгүнү кыларда колубузду жамбаштын аркасына коебуз. Жамбаштын аркасына коебуз. Анткени биз азыр болсо бутту көтөрөбүз. Биз колубузду койбосок, бутту көтөргөндө белибизге чоң нагрузка келет. Ошо нагрузка келбеш үчүн биз белибизди акын. Эми өтө тизени өйдө көтөрөбүз. Эми караңыздар. Сиз велосипед тепкенсиз да? Кеттик. Мынакей. Бул шумдукту биз 1 мүнөт кылабыз. Бул курсак майларын кетиргенге жардам берет, Курсак майларын кетиргенге жардам берет. Эң жакшы бул ички майларынан кетет. Бутту дагы. Канча минут, 1 минуттан канча жолу подход болуш керек? Биз ар дайым 4төн кылабыз. Үйгө жатып алып эле. Муну болсо кандай кылабыз? Муну болсо эртең менен эрте кылсак абдан жакшы. Эртең менен эрте туруп ушун. Жок, биздин телекөрүүчүлөр 1 мүнөт деп атат. 1 мүнөт. Кет. Сиз жасай аласызбы? Шунубу? Көрүп калалы. Бизде убакытыбыз аз. 35 секунд болду. Колуңузду жамбашыңыздын астына коесуз. Эң сон кеттик. Эң сонун 44төн баштадык. Эми биздин көрүүчүлөргө айтабыз, булар жасадыбы, жасаган жокпу? Эмки передачада көрөсүздөр. 55 секунд. Көтөрөбүз. Болду, эс аласыздар. Сиздики 20 секунд болду. Эң сон. Айтып бериңизчи, кандай болду? Ичим ооруду. Ооруду, Көрүңүзбү, көрман. Туура жасаганда ден соолукка зыян келтирбеш керек. Биздин өнүгүүлөр эч качан ден соолукка зыян келтирбеш керек. Сизден комментарий. Сандарым ооруп атат. Ичим тартылып атат. Эң жакшы. Анан буттарым талып кетти. 10 секунд калыптыр. Жакшы. Муну сиз жасай алып турбайсызбы? Муну мен көп жасайм. Жакшы. Көрүңүзбү, көрмандар. Болот экен да, жасаса болот. Ошон үчүн биз болсо алдыга койгон максаттан азаматсыз. Сизге? Жакшы, убактыбыз канча калды биздики? Аз калды окшойт,
Коштошуучурга келдик достор. Ушул көнүгүүлөрдү үй шартында жашаңыздар. Бышылдап калдым, кечирим сурайм. Рафаэль мырза, сизге ыраазычылык айтам. Албетте ар бир адам, айым болобу, эркек болобу, өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек, азыртадан башташ керек экен. Ошондуктан келиңиздер биз менен чогуу сергек жашоо образын карманыңыз, жөнөкөй көнүгүүлөрдү жасаңыз. Анда сизден бир-эки ооз сөз. Эң биринчи ден соолук. Анан кийин өзүңүзгө эч качан убакытты да акчаны аябаңыздар. Туура тамактануу. Биз машинеге эң жакшы бензин куябыз да өзүбүзгө жакшы тамак ичпейбиз. Андай туура эмес. Жакшы кийимдин алгандан көрү жакшы тамак жегиле. Тамак бул биздин ден соолук. Эч качан ошону унутпаш керек. Мен кандай көрүнөм, Сократ эмне деди эле? Сулуулук бул ден соолук деген. Ошон үчүн биз сулуу болуш үчүн ден соолукту болуш керек. Керкилер болсо эң кымбат косметиканы шыйпанат, кыздар. Тамак жебейт деп кой. Өздөрү жегенди кукси. Мен байкап калдым да. Кукси андай болбош керек. Бетиңиз кечтеке сыфанбай эле коюңуздар, бирок жакшы туура тамак жеңиңиздер. Туура тамак дегенде эле кымбат тамак эмес. Туура тамак. Ал туура тамак. Ошону биз тамакты бир өзүнчө бир бөлсөк болот экен да. Буюрса алдыда. Коштошобуз, убакыттар. Кийинки видеодо дагы сиздер үчүн жамбаштарды кантип чыгарыш керек, ашыкча майдан кантип арылыш керек, мына ушул жөнүндө болот. Коштошобуз.